Мынабул бактерия. Мына бактерия. Бактериянын түр өзгөргүчтүк касиети бар. То есть силер антибиотикти туура эмес бергениңерде, же болбосо 1-2 күн берип токтотуп койгонуңарда, же болбосо там улам алмаштыра бергениңерде, бул бактерия, бул мындай кылат экен деп туруп, мынтип туруп түсүн өзгөртүп алат. Андан кийин мынтип туруп өзгөртөт, анан мынтип өзгөртөт, мынтип өзгөртөт, кааласа мынтип өзгөртөт. И антибиотикти кечке колдоно бергениңерде, балаңар чындап ооруп калды, и антибиотиктерди берип баштадыңар. Бул бактерия биринчи жанагы амоксициллин дегенди берип атат, ха деп күлөт. Себзимди бересиңер, таасир бербейт. Себзимди берет, мен билем да буну. Булардан баштан өткөнбүз. Именно ошолордон качып биз мындай болуп албадыкпы? Азитти бересиңер. Любой антибиотик бересиңер, бирок таасир бербейт. Эмне үчүн? Себеби силерде устойчивость. Керек эмес учурда баягы врачтын кеңеши жок, без анализов, без ничего каалаган антибиотиктерди бере бергениңер үчүн балаңардын организминдеги бактерия ушундай туруктуу болуп калат. Бул силердин эле балаңарга таасир берсе, ладно, бир бала эме болду деле. Бирок бул бактерия силердин организмиңерде эле калып калбайт. Бул бактериялар чыгат дагы жанындагы 2-чи, 3-чү, 100-чү балага барат дагы, барып уже биздин неберелерибизде, азыр биз ошону токтотпосок, барып биздин неберелерибиз жөн эле пневмония, отит деген оорулардан, именно бактериальный инфекциялардан каза болуп башташат. Себеби эмнеде? Себеби буларды кууп антибиотикти чыгара албай жатабыз. Ошондуктан дүйнө жүзүндө ушундай политика кетет. Рациональное использование антибиотиков. Антибиотикти действительно бактериальный болгондо, ошол бактерияга туура келген антибиотикти колдонгула. Туура келген болсо, ошону до конца колдонгула. Бизде мындай да, 3 күн бердим эле жакшы болуп калды, бербей кой. Нет. 3 күн бергениңерде эмне болот? Мына чоң ушул бактерия дейли. 1-чи күн бердиңер, кетти. 2-чи күн бердиңер, 3-чү күн бердиңер. Анан баланы карасаңар, температура чыкпай калды, жакшы болуп калды. Вау, классно. Кой, боору антибиотик зыян дейт го, бооруга зыян дейт го деп бербей койдуңар. Могул жерде эми өлөйүн деп аткан мынтип каратты. Антибиотик токтоп калдыбы? Ура! Өлбөй калдык. Зато кандай антибиотик экенин эстеп калдык дейт дагы. Давайте собирайтесь. Биз ага каршы бир нерсе ойлоп чыгайлы дейт дагы. И все, могул бактерия такыр башка L формага келип, ал өзгөрүп кетет. Кийинки ал антибиотик устойчивый башка иштебей калат.